2019-жылдын 10 ноябры. Стамбулдагы кафеде көчөгө коюлган камерадагы видеодо Айеркен Саймаитинин акыркы мүнөттөрү тартылган. 37 жаштагы Кытайда туулган уйгур жигит аткезчилик аркылуу Кыргызстандан 100 миллиондогон долларды чыгарып кеткенин моюнга алып, өзүн акча далдоонун адиси болгом деп тааныштырган. Саймаити эшиктеги кафеде 2 киши менен сүйлөшүп отурат. Ошол маалда колунда пистолети бар, ок чыгарууга даяр белгисиз бирөө кирет. Бир нече секундтан кийин ал кылмыш жасаган жерден көздөн кайын болот. Саймаити бул каргашага чейин Азаттык радиосунун журналистине Кыргызстандан 100 миңдеген доллар көмүскө жол менен чыгарылып кеткени тууралуу финансылык документтердин топтомун берген. Анан ар бири канчадан берет негизи? 10 миң долларга 25 доллар берет. Стандарт. Биз 25 кылсак, аналар 20 кылып, качта кылып бузат. Биз 20 кылсак пайдала албайбыз. Балдар. Эмнеге силер пайдала албай каласыңар 20 кылсаңар? 20 кылсаңар таможняга төлөйбүз, самолет билетке төлөйсүз, иштейдиган балдарга төлөйсүз. Пайда кылбайт да. Таможняга канча бересиңер негизи мындай? Ошол пулду алып өткөндө баары билет дем. 10 доллар, 12 доллар ар кыл берет. Хаммасы ар кыл берет. Киршасы. Анан алар алып туруп башкалар менен бөлүшөбү же тиги силер таможняга дагы пограничник алиги чек арачыларга дагы өзүнчө бересиңер? Жок, эч кимди тааныбайбыз биз. Только таможняга. Таможня. Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы жана Белинкет долбоору чогуу жүргүзгөн иликтөө мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов бажыдагы тамырлашкан коррупция менен аткезчилик жасоодогу башкы фигура экенин көрсөтөт. Бул ысым Стамбулдагы үрөйү учурган кылмышты иликтеген түрк полициясынын материалдарында да аталат. Саймаитинин өлтүрүлүшүнө байланышкан жагдайларды иликтөө үчүн Кыргыз парламентинде атайын депутаттык комиссия түзүлгөн. Анын төрагасы Талант Мамытов түрк бийлиги 3 шектүү киши менен жүргүзүлгөн сурактын протоколун комиссияга бергенин айткан. Ошол маалда Ички иштер министринин орун басары Мирлан Каныметов түрк тарап Саймаитинин өлтүрүлүшү боюнча тергөөнүн толук маалыматын бербей жатканын билдирген. Анан негизи бул жерден акыркы убакта жана фето боюнча талаптарды коюп атышат. Анан террористтик организация деген ошонун өкүлдөрү силерде көбүрөөк жүрөт депчи. Анан биринчи маалда фето террористтик организацияга кирбейчи. Анан ошолорду кармап бергиле депчи. Анан ошон үчүн кичине түшүнбөстүк бар. Прокуратура менен бериш керек. Прокуратурага толук материалдарды беришпейт. Биз так аткара албайбыз. Аны экстрадиция издөөдө жүргөн кылмышкерлерди биздин ген прокуратура аркылуу келишим менен чечиш керек да. Анан ошолор кээ бир суроолор чечилбей атканда бизге да толук кандуу жооп бербей жүрүшөт да. Азаттыктын өнөктөштөрү менен жасаган журналисттик иликтөөлөрүнөн кийин Кыргызстанда жемкорлукка каршы нааразылык акциялары өтүп, анын катышуучулары Матраимовду камакка алууну бийликтен талап кылышкан. Элдин мындай мүдөөсү 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийинки толкундогу да түрткү болду. Шайлоонун тазалыгын жана коррупцияга каршы күрөштү талап кылгандар Бишкекте бийликти алмаштырды. Шайлоодо бийликчил 3 партиянын жеңгени, анын бири Матраимовдор түзгөн Мекеним Кыргызстан партиясы экени коомчулуктун кыжырын келтирген. Демонстранттар ак үйгө кирип барышкан. Шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, өткөөл өкмөт коррупцияга каршы күрөш башталганын жарыялады. 20 октябрда Райымбек Матраимовду улуттук коопсуздук кызматы кармап келген. Ошол эле күнү сот Матраимовду тергөө менен кызматташканы үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тил кат жазып берүүгө милдеттендирип, бошоткон. Райым мырза, жана 2 миллиард төлөп берем дегениңизде эми күнөөңүздү мойнуңузга алганды түшүндүрөбү?
Абдыкадыр менен журналисттер милдетинде айтылган байланышыңыз барбы ал киши менен? Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Райымбек Матраимовду камап коюу менен маселе чечилбейт деп эсептейт. Бул чечимди мен кабыл алдым. УКМКнын башчысы кабыл алган жок. Ал камайм деди. Анткени мына буга чейин 2 жыл мурун Атамбаевди камадыңар, Райымдан 3 эсе бай. Миллиардтар бар анында. 1 тыйын төктүрдүңөрбү? Мисалы Райымды азыр апарып 5 секундта камап койсок болот. 4 дубалда жата берет. 1 тыйын келбейт. Бардыгы бир эле Райым эмес. Бардык коррупционерлер кусат. Биз кустуруу жолу менен кетебиз. Куспаева анда камалат. Бул азыр кече күнү дароо камалгандан кийин 80 миллион сом төктү. Эми тергөө органдары менен келишип, макулдашып иштеше турган болду. Ноябрдын аягына чейин 2 миллиард сом төгөт. Журналисттик иликтөөлөр Райымбек Матраимов бажыда кызматта турганда өлкөдөн көмүскө жол менен акча чыгаруу үчүн кылмыштуу топ түзүп, андан өз пайдасын алып турганынын бетин ачкан. Октябрдагы бийлик алмашуудан кийин Улуттук коопсуздук комитети да мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген бажыдагы коррупциялык схема аныкталганын жарыялаган. Төраганын мурунку орун басары Райым Матраимов, башка кызматтык адамдар жана ошондой эле сырткы экономикалык ишмердүүлүк жүргүзгөн көзөмөлдөгү катышуучулар тарабынан бажылык башкарууда көмүскө киреши табуу максатындагы коррупциялык схема жолго коюлган. Анын негизинде мамлекеттик бюджетке ири көлөмдөгү чыгым келтирилген. Учурда сотко чейинки териштирүүнүн алкагында мамлекеттик бажы кызматынын жогоруда көрсөтүлгөн убактагы ишмердүүлүгүн текшерип, мамлекетке келтирген чыгымдарды эсептөө жана схемага тиешеси бар адамдарды аныктап, жоопкерчиликке тартуу багытындагы тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Коопсуздук комитети Матраимов тергөө менен кызматташууга, мамлекетке келтирилген 2 миллиард сом чыгымды төлөп берүүгө даяр экенин, анын 80 миллион сомун которгонун билдирген. Бирок буга чейин Саймаитинин өлтүрүлүшүнө байланыштуу жагдайларды иликтеген парламенттик комиссия өз корутундусунда Райымбек Матраимовдун атын бир да жолу атаган эмес. Азаттыктын иликтөөсүндөгү материалдарда Райымбек Матраимов эң негизги фигура болуп анын аты аталып атат, бирок парламентте анын аты бир да жолу айтылган эмес да. Себеби ал жерде ал факт боюнча кылмыш иш козголуп тергелип атканына байланыштуу. Тергөө купуялыгы бар. Бизден ошондой өтүнүш болгон. Тергөө купуялыгы болгондугуна байланыштуу, 6 кылмыш иш тергелип атканына байланыштуу ушул маселени тергөөнүн жыйынтыгы менен чечим чыгаруу жөнүндө маселе болгон. Биз ошондуктан чектелгенбиз. Мен айткам 6 кылмыш иш козголгон деп. Бул дагы комиссиянын түзүлүшүнүн жыйынтыгы менен болгон. Анан ошол жерде жанакы азаттыктын иликтөөлөрүнүн негизи боюнча тергөө аракеттери жүргүзүлүп, тиешелүү юридикалык баа берилсин деген чечим чыккан. Жеке коопсуздугунан чочулаган Саймаити киши колдуу болоордун алдында Матраимовдун сырын башкалар менен бөлүшсөң, биз сени өлтүрүп кетебиз деп эскертишкенин журналисттерге айтып берген. Түрк полициясынын ачыкка чыгып кеткен документтеринде Райымбек Матраимовдун аты Саймаитинин өлүмүнө байланыштуу иште аталганын көрүүгө болот. Саймаитинин жесири Вуфули Бумалиаму түрк тергөөчүлөрүнө берген көрсөтмөсүндө күйөөсү кокус бир нерсе болуп кетсем, ушул кишилер өлтүртүшү мүмкүн экенин полицияга айтып беришиң керек деп айтканын жазып берген. Ал өз көрсөтмөсүндө Райымбекти түркчөсүнөн кыскартып Рахим деп атап, ал кезде Кыргызстандын бажы министри болчу деп жаңылыш сыпаттайт. Бумалиаму ушул эле Рахим дагы бир адамдын өлүмүнө тиешеси бардыгын күйөөсүнөн укканын тергөөдө билдирген. Күйөөм ушул иштин артында да тиги экөө турат деп айткан деген Бумалиаму полицияга. Райымбек Матраимов электрондук кат аркылуу журналисттерге жиберген комментарийинде Керимовдун өлүмүнө эч кандай тиешеси жоктугун билдирип, маркумдун атын жаңылыктардан окуп билгенин белгилейт. 39 жаштагы таксист Хусан Керимов Саймаитинин акча ташыган курьери болуп иштеген. Саймаити журналисттерге Керимов Кыргызстандан Түркияга учак менен колго көтөрүп, накталай акча ташыгычтардын бири болгонун ачып берген. Başım ağrıp kaldı. Ana ölmüş oldu da 4 balası varken de. Uğur pulunu alıp al, pulunu hem öldürüp koyuyor buranı. Adam pul için.
Саймаити Керимов жоголгон түнү Стамбулга 1 миллион 600 миң долларды накталай түрдө көтөрүп келмек экенин айткан. Тилекке каршы ал ишке ашкан эмес. Бишкектин Манас эл аралык аэропортундагы машинасынын багажнигинен колу буту байланган Керимовдун сөөгү табылган. Кыргызстандын бийлиги Керимовдун өлүмүнө байланыштуу 4 кишиге айып таккан. Алардын ичинен оштон чыккан экөө ушул күнгө чейин эркиндикте жүрөт. Бул тууралуу парламенттик комиссиянын июнь айындагы отчетунда айтылат. Манас аэропортундагы үрөө учурган киши өлтүрүүдөн 3 апта өткөн соң Саймаитинин өзүнө ок жаңырат. Райымбек Матраимов былтыр декабрда Улуттук коопсуздук комитетине күбө катары суракка чакырылган. Андан чыгып баратып, журналисттин суроосуна мындай жооп берген. Менин 700 миллион долларга эч кандай 7 тыйына дагы мен тиешем жок. 7 тыйына да тиешем жок мен. Саймаитини таанысызбы? Тааныбайм. Көргөн эмесмин, аны мамиледе кылган эмесмин. Матраимов бул иликтөөнү жарыялоонун алдында биздин өтүнүчүбүзгө электрондук кат менен жооп берди. Айыркен Саймаити менен эч кандай финансылык жана башка мамиле курган эмесмин. Түрк укук коргоо органдары тергөө амалдарын жүргүзүп жаткан маалда мен Стамбулда иште болчумун. Түрк органдары мени суракка бир да жолу чакырбаганына көңүл бурууңарды өтүнөм. 2019 жылдын 12 ноябрында Саймаити өлтүрүлгөндөн 48 сааттан кийин Түркиянын түштүгүндөгү Адана шаарынын полициясы Хусейин Ахметалиев менен Абдулла Энвер деген кыргыз жарандары жана Сириянын бир жараны киши өлтүрүүгө шектүү катары кармалганын билдирген. Кармалгандардын бири Абдулла Энвер өз көрсөтмөсүндө Саймаитини атып өлтүргөнүн, бул үчүн Сириядагы исламчыл топто согушкан өзбек улутундагы Адем аттуу кишиден 50 миң доллар алмак болгонун айтып берген. Адем акчадан баштап таксиге чейин баарын өзү координациялаган. Стамбулга барып, дагы бир кыргызстандык Ахметалиевке жолугууну тапшырган. Адем ошондой эле Саймаитинин сүрөтүн, дарегин жана телефон номерин ага кошуп 1,5 миң доллар жолго берген. Адем бул иш үчүн ар бирибизге 50 миң доллардан убада кылган. Энвер Саймаитини мусулман болбогону үчүн өлтүрүүгө буйрук берилгенин дагы полицияга айткан. Аны эмнеге өлтүрүш керек деп сураганында Адем ал мусулман эмес, дин безер. Аны өлтүрүш керек деген. Түрк полициясы Саймаитинин өлүмүнө ушул жүйө негиз болгонун жарыялаган. Саймаитини өлтүрүүгө шектелген экинчи киши Энвердин өнөктөшү Хусейин Ахметалиев өз көрсөтмөсүндө оштон экенин айткан. Кыргыз бийлиги Ахметалиев жана Энвер кыргыз жарандары деген маалыматты четке каккан. Стамбул полициясы Саймаитинин өлүмү боюнча иликтөөсү тууралуу отчетун жарыялагандан бир нече жума өтпөй, Абдукадырга караштуу Палван Иншаат Туризм Логистик Санаи Тижарет Лимитед компаниясы Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган баштаган коронавирус кризиси маалында жарандарга жардам берүү өнөктүгүнүн алкагында 170 миң долларлык салым кошкон. Бул компания түрк лидери жарыялаган өнөктүктүн эң башкы демөөрчүлөрүнүн бири болуп калды. Буга чейинки журналисттик иликтөөлөрдө Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарылган миллиондордун изи дал ушул компанияга алып барат. Түркиянын кайрымдуулук иштерин тескеген үй бүлө, эмгек жана социалдык кызматтар министрлиги Абдукадырдын компаниясы көргөзгөн жардамга байланыштуу ал уюмдун ишмердиги тууралуу кандайдыр бир текшерүү болгон-болбогону тууралуу сурообузга комментарий берген жок. Айыркен Саймаити журналисттерге жашыруу наткезчилик империясы жана аны ишке ашырууга жол ачкан таасирдүү кыргыз аткаминери жана анын көмүскөдөгү өнөктөшү тууралуу айтып берген. Азыр эми колубузга тийген жана ачыкка чыгып кеткен документтер Саймаитинин өзү кантип жок кылынганы тууралуу кабар берет.